Чүй облустук майыптар коому 2005-жылы ачылган. Анын эң башкы максаты республикадагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ар тараптан жардам берүү. Башкача айтканда, алардын ден соолугунун өзгөчөлүктөрүнө карабастан жумуш орду менен камсыз кылып, андан тышкары атайын курстарда окууларды өткөрүп, эң башкысы коомдо өз ордун табууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Коомдун мүчөлөрү 1,5 миңден ашык. Ушул жерде жөн отурбастан аракет деген окуу борбор ачканбыз. Бул жерде жыгач устачылыкка балдарды үйрөтүп, жанагындай өздөрүн камсыз кылып, иш менен алектенсин деген максатта. Аялдар кол өнөрчүлүк менен алектенишет булар. Жанагындай сумкаларды, носкилерди токушат. Андан тышкары тикмечиликке үйрөтөбүз. Бул Мира деген көчөдө азыр Вещание ачылган. Ошол жерде акысыз мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарыбызды ошол жерде үйрөтүп, андан ары иш менен камсыз кылабыз да буюрса. Негизинен бул жерге адамдар эмгектенүү менен бир катарда эс алуу жана баарлашып пикир алмашуу багытында да жолугушууга келип турушат. Алардын арасында айымдар арбын. Айзема Маралбек кызы 21 жашта, биринчи топтогу Тубаса майып. Бул коомго 3 жылдан бери келип, дос күтүп, кичинесинен өнөрлүү кыз атайын токуу, тигүү иштери менен алектенип келет. Айзема бүгүн дүйнөдөгү эң бактылуу айым, сүйүктүү жар. Ал 2 ай мурун уулду болуп эң чоң кыялы орундалган. Азыр биздин каармандын алдыда койгон өтө маанилүү максаттары бар. Профессионал технолог болгум келет да. Анткени деген соо адамдар менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бирге иштей алышпайт деп ойлойм да. Анткени баары мүмкүнчүлүгү чектелген адам баары бири-бирин түшүнүшөт. Соо адам оорулуу адамды түшүнө албайт да. Ошол үчүн өзүм швейный цех ачып, анан кийин ошол жакта мүмкүнчүлүгү чектелген жаш кыздарды, эжелерди ушу иштетким келет. Ал эми 39 жаштагы Аида Мырзабекова Москва районуна караштуу Крупская айылынын тургуну. Бала чагынан 2 группадагы майып. Ага карабастан 4 баланы тарбиялап чоңойтуп, аны менен бир катарда коомдо активдүү иштерди алып барып, бул жерде катталган айымдарга кеңешин берип, билгенин үйрөтүп, жардамын аябай келет. Өзү кичинесинен токуучулукка кызыгып үйрөнгөн. Аиданын айтымында жип менен алектенүү биринчиден мээни сергитип, эс алууга, көйгөйлөрдү унутууга чоң көмөк берет. Ошол себептен келечекте кыз келиндерге өзү билген өнөрүн үйрөтүүнү кыялданып келет. Азыр мен өзүм кыялымда кичинекей жаш балдарды, майыптардын мүмкүнчүлүгү чектелген эме кыздарга үйрөткүм келет. Ошо үйдөн токуп эметкенде аракет кылып, өзүнүн эмесине да настроениясын көтөрүлүп, келе токуганда эс алат да кайынкиде. Ар кимдин өзүнүн кыялы бар, но мен өзүм ойлойм да мендей депчи. Мен мисалы токуганда эс алам да. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо өтө маанилүү. Алардын ичинен өзгөчө аялдарга ар тараптан кол сунуу мезгил талабы. Анткени кандай болбосун, аял биринчиден мээримдүү эне, жароокер адам. Алардын мойнуна көптөгөн турмуш тиричилик түйшүктөрү илинген. Бирок ага карабастан акыркы учурда айымдардын коомдогу активдүүлүгү байкалууда. Бул албетте жакшы көрүнүш. Аны биздин Айзема Аида дагы тастыктайт. Алардын ден соолугундагы чектөөлөргө карабай, ак эмгектери менен үй бүлөсүнүн материалдык жагдайын жакшыртууга аракет кылуусу, андан тышкары коомдук иштерге активдүү катышуусу көпчүлүккө сабак. Ал эми араңыздарда биздин 2 айымдын колунан чыккан кийимдерине буйрутма кылам же көмөк көрсөтөм дегендер болсо, төмөнкү номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Мурат Жолукеев, Бексултан Мурадилов, СТВ.